Андан кийин мисалы PowerPoint дейт эмнеси жакшы, жөнөкөй, интернетти талап кылбайт, көп нерсени талап кылбайт, туурабы? Аябай көп нерсени талап кылбайт, болгону иштегенде эле мындай азыркы замандын улам алдыга жылганына жетише албай калды PowerPoint. Мисалы видеолорду отуруп салбайсың буга, кыйынчылыктарды жаратат да. Муну жөнөкөй программалар бар, даяр. Андан кийин Миту айтып атат да. Азыркы мугалим эмне жазай алышы керек. Мен түшүнүгүмдө туура эле да. Сайттардан бирдекелерди издеп тапканды билишиңиздер керек. Интернеттен бирдемелерди темага байланышкан бирдекелерди издеп алышыңыздар керек. Виртуалдык такталарды колдоно билишиңиз керек. Виртуалдык дегенде эми проекттарды компьютердин бетин колдонгонду билишиңиз керек. Мындай болсо муну колдонгонду билишиңиздер керек. Эми азыр мисалы мына жердегилерди билесиздерби? Билесиздер, туурабы? Мисалы электрондук почта. Мисалы Google Chrome. Билесиздер. Google Play. Билесиздер, биздин балдар үйрөтүптүрүздер. Google игры, фильмы, файлы. Демек эмне? Жанагы бир программаларды билип атканда, сөзсүз түрдө пиктограммалардын, иконкаларын да үйрөнүп алыш керек. Ушуларды эстеп калышыңыздар керек. Эмне себептен мындай кээде коймо документин ачпайт, конечно, өзү Word болсо анан Excel'den ачсаңыз ачпайт да. Анткени ар бир программанын өзүнүн документин да ачышыңыздар керек. Жоголуп кетти деп издейсиздер керекчи. Өзү Word документ PowerPoint'тен издеп атасыздар. Конечно, ачпайт да. Биринин форматы бири-бирине дал келбейт. Анткени саналиктик технологияда маалыматтын саналиктештиргени ошол талапта болот. Эми мугалимдердин көп эле сайттары бар. Көп куралдар бар. Биз өтүп баштадык, кечээ биз Padlet көрдүңүздөр. Ошонун ичинде Google форма бар. Google форма билесиздер да. Мисалы азыр биз колдонуп баштадыкпы, опрос жасайбыз. Опрос жасайбыз, же болбосо эмне кылып, азыркы учурда бизди Пизадан тест алгыла деп эле тапшырма берип атат. Биз ошону Google формага отургузбалы. Learning Apps эмне тест үчүн да жакшы тесттерди алып жүрөбүз. Андан кийин слайддар, муну билесиздер. Мисалы онлайн тест-пад менен ким иштеп көрдү? Онлайн тест-пад деген да Learning Apps менен мультиурок ушулар окшош нерсе да. Андан кийин биз убактыбыз болсо муну да карайбыз. Google форманы билесиздер, муналардын баардыгы квизис мына жерде, муналардын баардыгы жана сиздердин сабагыңызда белгилүү бир этапта иштей турган нерселер. Эмнени айтып атабыз? Баракка бүт баарын жазып, баракка чыгарып, анан аны окуучуга таратып, анан белгилеп, анан убара болбогула деп атабыз. Ошол баракка чыгарган нерсени могу жакка коюп алып туруп, онлайн алууну үйрөнүңүздөр деген болот да. Ошол сиздерге ыңгайлуу болуп атат. Эми могу слайдты ачасыздар, мынакей. Padlet жана башка биз мунун айрымдарын өтөбүз. Бул жерде бүт көрсөтүлгөн. Ушулардын баардыгы сайтта жайгашкан. Биз мисалы бул жерде ооз эки көбүнчө лекцияга багытталып, биз өзү практикалык иште көбүрөөк иштейбиз.